Саламатсыздар урматтуу Марал FM радиосунун угуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин үй бүлө подкастында дагы бир биздин үй бүлөдөгү жаңылыктар менен бөлүшкүбүз келет. Биз бул психология жана педагогика темаларында көбүрөөк ошол бүгүнкү темабыз ачуулануу. Же болбосо эл арасында мына жинденүү деп айтат да. Мен көбүнчө жиним келдим деп айтат, бирок туурасы ачуулануу. Ачуулануу деген эмне? Ачуулануу эгерде биз баланы ала турган болсок же адамды ала турган болсок, могу жери көйгөй. Мындай айтканда ичинде бир каның кайнагандай болот, ачууланасың. Могу жердин баары тең даамдар өзгөрөт. Гормондордун баары ушундай бир адреналин келет да, ушул жерге бир даам пайда болот да. Баланыкы да так эле ошондой. Баланыкы да кыздыкы дагы ошентип ачууланганда өзүн жоготот. Анткени ачууланган адам мындай айтканда аң сезим менен, акылы менен эмес, ошол эле заматта мен жеңишим керек, мен ушул учурдан утушум керек деген бир сезим менен өзүнүн сезимдерин башкара албай калган учур. Ошондуктан бир ата эне катары же мугалим катары же бир тарбиячы катары биз баланын ушундай ачууланып атканда биз жардам бергенге милдеттүүбүз. Кантип жардам беребиз? Негизи биринчи ачуулануу жөнүндө кеңинирээк айта турган болсок, ачууланганда кээ бир ата энелер мындай мага мүнөзүңдү көрсөтпө, жок деп кээде баланын кыйкырганын, же болбосо баланын эшикти катуу жапканын, же болбосо билбейм, колундагы бир чыныны сындырганында дароо ага катары жооп катары сен качантен бери мага мындай характериңди көрсөтүп калдың эле деп туруп, дароо балага дагы үндү көтөрүп кайра аны жазалаганга аракет кылуу ачууланууну баспайт. Ачуулануу тилекке каршы эгерде каршы тараптагы ата эне же мугалим ачууланган болсо, кыйкырган болсо, бала дагы ошол ачуусу өсө баштайт. Басаңдабайт. Басаңдаштын ыкмасын аз кичинеден кийин мен силерге түшүндүрүп берем. Бирок биякта ачууланууда кээ бир учурларда ата энелер өзүнө каршы мени сыйлабай атат. Ата эне катары мени сыйлаган жок деп. Же болбосо апаңды бүгүн урушту, сөктү. Балдардын кичинекей бир жаңы тили чыгып бир андан кийин бир тентектик учурлары бар. Өзгөчө эркек балдардыкы 4, 5, 6 жаштарда көбүнчө ордунда тура албай чуркашат, ойношот, тебишет, секиришет. Кээ бирде алардын оюндагыдай болбой калганда дароо согуп же тебиши мүмкүн. Тепкен учурлар да болот. Кээде апасыбы, атасыбы же чоң атасыбы, чоң энесиби ага да карабайт. Дароо эле ошонун өзүн ойлогон нерсесине жетпей калгандыктан дароо ошону коргогонго аракет кылат. Анан эгерде биз үстөмдүк кылып, күчүбүздү колдонуп, баланы тур деп туруп, же түртүү менен, же болбосо токто дегени менен алардын ачуусуна, же болбосо кабагыбызды түйүп, ачуулангандай, биз дагы тур азыр мен сени жазалайм, же болбосо мен сени азыр урушам дегенге окшоп, же болбосо жанагындай автобустар менен маршруткадан кетип баратканда кээ бирөөлөр бар го. Азыр ыйласаң, мына тетиги байкеге айтам, ал байке урушат дегенде тиги кабагын түйүп мындай карап койгондо балада эмне пайда болот? Коркуу пайда болот. Ошондуктан ачуулануу бул бир сезим. Ачуулануу бул жаман деген нерсе эмес. Бирок ачуулануу бул бир сезим болгондуктан биз ата эне катары ошол ачууланган учурда баланын сезимин туура башкарганга үйрөтүшүбүз керек. Туура башкарылган сезим бала ошол учурда ошол сезимдерин кичинекей бала болгондуктан дароо түшүнө албайт. Бирок биз аны басаңдатканга, ошол нерсени жөн эле басып, үстөмдүк кылып туруп эле кыйкыруу менен, катуу айтуу менен баланы азайта албайбыз. Бала качып кетиши мүмкүн. Бала же болбосо өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетиши мүмкүн. Кээде болсо керебеттердин астына кирип кетиши мүмкүн. Бирок ачууланган учурларыбызда биз ата эне катары, мугалим катары, тарбиячы катары баланы жалгыз калтырып салбашыбыз керек. Анткени мен силерден тажадым деши мүмкүн өспүрүм жаштагы 12-13 жаштагы балдар же кыздар. Ошол учурларында силер мени түшүнбөйсүңөр, жок деп туруп, мен силерге кет дебедимби, кирбегиле, мен өзүм жалгыз таштагыла деген кыйкыруулар, же болбосо өзүнүн сиңдиси менен кыздар, же болбосо иниси менен ошондой бир кандайдыр бир ошол ачуулануунун арты менен уруш талаштар болот. Ошол учурларда бир ата эне катары кандай кылышыңар керек? Кайсыл ыкма эң туурасы ошол жөнүндө бүгүн сүйлөшүп атабыз. Биздин үй бүлө подкасты.
негизинен үй бүлөгө багытталган, үй бүлөлөрдү кантип күчтүү кылабыз, кантип ар бир инсанды күчтүү кылабыз. Ошондо биздин коомубуз өзгөрөт, ошондо биз күчтүү бир адамдардан болобуз деген ниет менен ушул подкастты кылып атабыз. Алыстабаңыздар. Урматтуу радио угуучулар жана көрөрмандар, сезимдер ойгонгон учурунда, ачуулануу болгон учурда аң сезим иштебейт. Аң сезим дагы акылыбыз токтойт дагы иштебейт. Ошондуктан кээ бир учурларда ачууланып турган балага кеңеш берүү өзү туура эмес. Же болбосо сени атаң айтам деп коркутуу да туура эмес. Кээ бир учурларда маданий өзүбүздүн мурасыбыздан же болбосо кандайдыр бир диний түшүнүктөрдөн эми сен ушинтип бурушканың, тепкениң, сөккөнүң бир мусулманга жарашабы деп туруп, ачууланып турган балага да кызга да айтканда, ал ачуусу менен сенин диниңди дагы, сенин маданиятыңды дагы сеникин деп туруп сөгүшү мүмкүн. Мындан ары ошол нерсе ичинде мындай динди дагы, маданиятыбызды дагы, тилибизди дагы биз жакшы көрүү менен гана үйрөтө алабыз. Аны ошол учурларда сын пикир катары, же болбосо сын менен айтуу менен болгондо, тилекке каршы кийинки баланын ушундай бир абалга келгенде, ачууланганда, сокур сезимине бул мындай оң жагынан эмес, терс жагынан кирип калгандыктан, ал жака оңой менен ийилбейт, оңой менен ал жака мындай жылуу карабай калышы мүмкүн. Ошондуктан билесиңер, кээ бир адамдардын ата-энеси өтө адептүү, акылактуу, өтө бир ыймандуу болушу мүмкүн, бирок балдарында ошол нерсени биз көрө албайбыз. Себептердин бирөөсү ушул кичинекей бир нерсе, бирок баланы сынга албаш керек. Бала ачууланып атканда, же мен азыр жалпылап айтып атам, бала кыз, баланы ачууланып атканда акыл айтканга кереги жок. Бул жанакындай аял киши менен эркек кишинин экөөнүн ортосундагы үй бүлөдөгү уруш чатактарда дагы так эле ошондой. Бирөөсү ачууланып турганда, мындай айтканда, пайгамбарыбыз айткандай, бирөө от болгондо, отто күйүп турганда, бирөө суудай болуп туруш керек да. Бири-бирин толуктап, бири-бирин ошол ысып аткан жагын акырын суу серпип, мындай басаңдатыш керек. Үй бүлөдө да так ошондой, балдар менен да так ошондой эле мамиле кылышыбыз керек. Биз отту от менен өчүрөбүз деген түшүнүк туура эмес. Ошондуктан ачууланганда биз дагы 2 эсе 3 эсе ачууланып, үнүбүздү катуу чыгарып, кыйкырып же столду уруп, биз балдарды тынч болгула, айтпадымбы дегенде эмне болот? Бала балким же кызыбыз ошол учурда үнү чыкпай калышы мүмкүн. Бирок ичинде күйүп аткан от өчпөйт. Ал эмне болот? Ичинде күйөт. Эгерде ошол күйүп аткан от ичинде кала турган болсо, балада кек саноо деген сезим пайда болот. Жек көрүү, кек саноо деген нерсе бул төрөлгөндөн келчү нерсе эмес. Бул кийин пайда болчу нерсе. Ачууланган баланы, ачууланган кызды биз өзүбүздүн күчүбүз менен улуу мен атаңмын, мен апаңмын деп туруп басып койгонубузда, ичинде ошол оттун чоктор калат дагы, ал мындай айтканда күйүп жок болуп кетпейт. Ал күйөт дагы, ичинде кек саноо, кекчил деген сөз бар го. Жанакындай көкпеттик дагы пайда болот. Эгерде басаңдатып салсак, эгерде басаңдатпай ошол учурда ачууланып атканда ар дайым жалгыз болуп, өзүнүн бөлмөсүнө кирип алып, кайра-кайра эшикти тепкилеп, же болбосо соккулап, же болбосо керебетиндеги билбем жаздыкты уруп аткан учурунда, эгерде биз кайра-кайра ошол отун басаңдатпай, кайра ошого кыйкырсак, же болбосо сын айтсак, же болбосо качантан бери сен мага үн чыгарып калдың эле, же болбосо кыйкырып калдың эле, качантан бери сен мага характериңди көрсөтүп калдың эле. Илгери мисалы айылдарда кээде кийин үйлөнгөндө өзүңдүн аялыңды тарбиялайсың, өзүң аялыңды кыйкырасың, же болбосо өзүңдүн тиги күйөөңдү тарбиялап, мага тийишпей, кийлигишпе, мен чарчап келдим, сен болсо мага характериңди көрсөтпөгүлө деп, кээ бир ата-энелер дароо балдар эми эчтеке болбойт деген ниетте ошентет, бирок биз муну түшүнүшүбүз керек да. Бул бала ачууланып аткан учур эмне үчүн ачууланат? Оюндагыдай болгон жок. Балким анын оюнчугун бирөө алып койду. Же болбосо ал күткөндөгүдөй болбой калганда дароо ачууланып кетет. Эгерде ошо ачуулануу учурунда ката кыла баштайт. Ката кылганда биз жанында болушубуз керек дагы. Ата-эне катары ошол маселени катаны чечкенге жардам бере алабыз. Кантип?
эң биринчи ачууну барып акыл айтуу менен эмес, кеңеш айтуу менен эмес, кыйкыруу менен эмес, сын айтуу менен эмес, эмне кылабыз? Барабыз да жанында турабыз дагы. Биздин жүзүбүздөгү анын от болуп аткан учурунда ичи жанын ички дүйнөсү күйүп жанакындай алоолонуп турган учурда биз тынч мүнөз менен барып жанында туруп, балам деп кучактаганга, эгерде ал өзү уруксаат берген болсо, кучактайбыз. Сезимдер негизи алоолонуп гормондор менен жанакынтип күйгөн учуру ашып кетсе 5 мүнөттөн 8 мүнөткө чейин уланат. Ошол убакыт өткөндөн кийин жанына барып, кызым же балам келчи деп туруп чакырсак, сөзсүз түрдө бизди кучактаганга келет. Ошондо кучактаганда сен мындай болбойсуң, тигиндей болсуң деп сын айткан дагы эле кереги жок. Кээ бир учурда кээ бир ата энелер ошондо дагы кучактайт, бирок дагы эле сын айтат да. Биз ошондо да сын айтпайбыз. Кучактайбыз. Бала башын ийнибизге таштайт. Ыйлап аткан болсо ыйлаган улантат. Ыйлаба деген да кереги жок, сороткон да кереги жок. Ыйласын. Анткени ачуу ошентип ый менен чыгат. Ичинде күйүп аткан ачуусу, ичиде күйүп аткан от, жалындап күйүп аткан от, ошону менен чыгыш керек дагы. Андан кийин өзүнө келгенден кийин, балам, ооба сен ачууландың деп ошол сезимдерин кабыл алганда гана өзүнүн сезимдерин башкарганды үйрөнөт. Күчтүү адам, күчтүү үй бүлө деп атканда, эң биринчи күчтүү адам ким? Өзүнүн сезимдерин тааныган жана сезимдерин башкара алган. Ошондуктан биз ата эне катары дагы, мугалим катары дагы ачууланып атканда, балдардын кандайдыр бир ички агрессиясы ойгонуп аткан учурда биз ачууну ачуу менен баспайбыз. Агрессияны агрессия менен баспайт. Ошондуктан биз тынч жүзүбүздө, үнүбүздө, кыймыл аракетибизде тынч гана келип туруп, антип ачабыз. Мындай айтканда, мен ачыкмын, келчи деп туруп кучактаганга аракет кылабыз. Башынан сыйлаганга аракет кылабыз. Балдарыбыздын бетинен өпкөнгө аракет кылабыз. Ошол учурда телефон менен башка иштерибизди таштайбыз. Телевизор көрүп аткан болсок, телевизорду өчүрөбүз. Мындай айтканда, үй бүлөдө бала ачууланып, жанагындай өзүнүн ички оту менен алышып атканда, ошого биз колдоо көрсөтүп жардам бергенге аракет кылышыбыз керек. Балдарда ооба, өспүрүм жаштарда, андан кийин улуу кишилерде дагы тез ачуулануу болушу мүмкүн. Тез ачууланат. Эгерде биз убагында балдарыбызга ошо ачууланганда жардам берген болсок, ал өзүнүн ачуусун жеңгенди үйрөнөт. Ошол учурда мен эмне үчүн ачууланып атам? Ооба, оюнчугумду алып алды. А эгерде мен оюнчугумду барып туруп кайра сурап ала алам да, деп өзү бир тыянакка келе алат. Эгерде биз ошондой маселени убагында чечкенди үйрөтпөсөк, анда ал ошондой кичинекей таарынычтарды ичинде кек саноо менен ички жабыла баштайт. Кек санайт. Кек саноо деген билесиңер, кийин өч алам дегендей. Жөндөн жөн андан кийинки күндөр карасаңар, ошол эле уруш кайра эле улана берет. Эч качан ошондой ачууланган учурлар кайра эле жабылып калбайт. Жек көрүүгө алып келиши мүмкүн. Силер мени тааныбайсыңар, мени колдобойсуңар, мен силерди жек көрөм дейт. Баарыңар кеткиле, баарыңар жоголгула, ата мен сени да жек көрөм, апа мен сени да жек көрөм деп өзгөчө 14-15 жаштагы балдар, кыздарыбызда же болбосо үйгө келбестен жанакындай ачуусун сыртка башкалардын жанына барып, мындай айтканда, сооротчу кишини издей баштайт. Сооротчу киши ким болот? Билбейм, тең туштары болот. Бөлкү сырттагы бирөө болот, кээде арак болот, кээде тамеки болот. Ошондуктан урматтуу ата энелер, ачууланып аткан балдар, кыздарыбызга жанына келүү, жүзүнө кароо. Эгерде балам сен даяр болсоң, дароо ысык кезинде эмес. Кээде бизде тарбияда шашылыш болбойт. Биздин үй бүлөдө, подкастындасыңар, урматтуу көрөрмандар, угармандар, биздин үй бүлөдө биз эң күчтүү коомду, эң күчтүү үй бүлөнү колдоо максатында ушундай подкаст кылып атабыз. Биздин үй бүлөдө шашуу жок. Тарбия шашылуу менен, бир нерсени тез кылуу менен болбойт. Ошондуктан шашылуу кереги жок. Өзгөчө кичинекей балдар тарбиялап аткан ата эне катары, мугалим катары шашпаңыздар. Анткени бардык нерсе шашылуу менен болгондо каталар көп боло баштайт. Ошондуктан баардыгыңарды мен силерди эметпейсиңер, түшүнбөйсүңөр.
Мени билбейсиңер, колдобойсуңар деген ошондой бир жалгыздык сезимге бала кире баштаганда оор абалга кире баштайт. Ошондуктан жалгыз калтырбашыбыз керек. Сезимдери бир 5-10 ашып кетсе 15 мүнөттөн кийин басаңдайт. Ошондон кийин биз жакын келебиз. Сөзсүз түрдө бир кучактайбыз. Эгерде кичинекей бала болсо, кээ бир учурларда ыйлап атып уктап калган учур болот. Өспүрүм жаштагы кыздар өзгөчө башын атасынын же болбосо апасынын ийине коюп алып, ыйлап, айтчу сөзүн айтып алган учурлар болот. Ошого биз уруксат беришибиз керек. Ошон үчүн ата зоо, эне дагы зоо. Биз ата эне катары балдардын баардык маселесин чече албайбыз. Бирок биз маселе чечкенди үйрөтө алабыз, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Ата эне катары ачууланган учурда акырын барабыз, башынан сылайбыз, кучактайбыз, үнүбүздү меникиндей акырындай жумшак бир үнгө өткөрөбүз дагы эч нерсе менен алаксыбайбыз. Телевизорду өчүрөбүз. Керек болсо коноктор болгон болсо дагы коноктордон уруксат сурап, балаңыз менен алектениңиз. Анткени ошол учурда балаңар же кызыңыз мага караганда коноктор өйдө, мага караганда тигилер өйдө, мени эч ким барктабайт. Мен ушундай өзүм жаман сезип аткан учурда мени ата энем менин жанымда болгон жок деген сезим баланы кийинки жашоосунда маселени чече албастыкка, ачууланганга тез же болбосо жек көргөнгө, анан кек санаганга алып барат. Урматтуу биздин үй бүлө подкастынын угуучулары, көрүүчүлөрү, аман эсен туруңуздар. Чоң рахмат.